Көргенге укугуңуз жок. Төрағаттар укугум бар, мен сизге айтыштачы. Сиз мыйзам долбоорду сүйлөңүз. Сизди төрага кылып биз шайлаганбыз. Мен сиз менен кайма Сизди да мен шайлаганмын, как бирөө катар. Сиз турганыңыз келип мыйзам бузбай жакшы сүйлөп отуруп берем жаныңызда дегенсиз. Мыйзам долбоорун сүйлөңүз. Биз Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич менен биргеликте укук бузуулар жөнүндө кодексинин 188-берененин 1-бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам алып келдик. Мыйзам долбоорунун эң негизги маңызы бул жөн гана жол эрежесин катуулатуу же катаалдатуу эмес, бул биздин жарандардын өмүрүн сактап калууга багытталган. Тактап айтканда, заводдон мындай жабдууларга ылайыкталбаган транспорттук каражаттарына LED фараларды орнотууга тыюу салуу жөнүндө. Мына Ош-Бишкек жолдо жүргөндө баягы диоддук фара менен көздү уялтып, аябай тоскоолдуктарды ушундай жаратып келет. Ошол себептен ушул мыйзамды алып келдик. Мыйзамды биз мындай галочка үчүн же башка үчүн деле кабыл албастан эме регламент бар. Регламенттин чегинде жумушту алып барып, анан кийин могу талкуулардан кийин жана кылсак, эмне үчүн дегенде мына тест бердиңиздер, регламент негизинде өзү 3 күндүн ичинде келип түшүп, андан кийин карашыбыз керек эле. Эми бул жерден шашылыш экен. Эмне үчүн дегенде могу жерде 188-беренеге сиздер киргизип атасыздар да, укук бузуулар жөнүндө кодексин өзгөртүү киргизүү тууралуу деп турупчу. 188-берененин аталышы өзү ушундай да, транспорт каражаттарын айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин бузуусу деп тур. Ал жерде сиздер биринчиси менен жанагы толуктоо киргизип атасыздар, транспорт каражаттары бузук болгон учурларды кошпогондо деген биринчи өзгөртүү, туурабы? Экинчиси, сиздер киргизип атасыздар, ошондой эле заводдон мындай жарык булактары үчүн каралбаган транспорт каражаттарын жарык берүүчү диоддук чырактарын орнотуу деп киргизип атасыздар. Бирок, урматтуу коллегалар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул эле укук бузуулар жөнүндө кодекстин 194-беренесине бурат элем да. 194-беренесин мындай деп аталат да, главанын аталышы. Ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен тиешелүү макулдашуу жок кайра жабдылган транспорт каражатын башкаруу деп. Ошонун биринчи пункту менен айдоочунун тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган же транспорт каражатынын конструкциясына каралбаган кошумча жабдуулар орнотулган транспорт каражатын башкаруусу деп атат. Ушул мыйзамдын ичинде бардыгын жана кылып кеткен, каралып кетип атат ушулардын бардыгычы. Мерде мына ГАИнин дейбизби өкүлдөр отурат. Бул жерден статистиканы айтып койсоңор. Ошол LED могу жерде 7200 ДТП дейбизби авария болуптур. Ошонун ичинен канчасы LED лампочкалар менен болду түнкүсүн, канчасы күндүзгүсүн. Ушундай статистикаңар барбы, жокпу? Уруксат болсо, кечиресиздер, жол кыймыл камсыздоо кызматынын башчысынын орун басары милициянын подполковниги Жакыпов. Бизде бул боюнча анализде талдап жүргөндө 67% жол кырсыгы түнкүсүн катталат. Бул бирок бардыгы бизде экспертизанын жыйынтыгы менен аны аныктап чыгышыбыз керек. Биринчиден, эмне ал LED фара менен болгон жол кырсыкпы, то есть фаранын кесепетинен болгон жол кырсыкпы же андай эмеспи депчи. Бул жерде Айшат апа, мен мүмкүн болсо айтып коеюн, сиз туура айттыңыз, 194-берененин 1-бөлүгүндө бул статья каралган да. Азыркы сиз сунуштап аткан статьяга киргизгенде бир нарушенияга 2 статья коюлуп калган болуп калат да. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Бул жерде сиз туура белгилеп атасыз. Бул норма уже 190-беренеде уже каралган. Кайрадан кароонун кесепети бул практикада көйгөй жаратат. Талкование баягы талкуулоо болуш керек, ошон үчүн баягы эле ошо жол кыймылы боюнча. Калпаевич, мен сиздин мындай колдойм да, коллега катары, бирок жанагы керектерде айтылган сөз бар да. Плутон мне друг, но истина важнее депчи. Биз мыйзамдарды коллизия болгон, же болбосо бири-бирине карама каршы келген жанагыларды кабыл албашыбыз керек да. Ошон үчүн могу жерде ушул сиз айткандын бардыгы мыйзамдарда камтылган, ошол эле 194-беренесинен биринчиден. Экинчиден, бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде ушул ГАИ кызматкерлеринин шалакылыгында болуп атат да. Ала булардан сурасаң эле, булар айтат, эмне күнөөлүү десе, Кыргыз эч качан күнөөлүү эмес да, бирөө же болбосо бир жак күнөөлүү да.
Буларга айтсаң айтат, силер мына дейт бизде техосмотрду отмена кылгансыңар, ошон үчүн өтпөй атабыз деп. Эмне ошол токтом менен чоң унааларды же болбосо международный перевозка деп коебуз, ошол жүк ташуучу машиналерди да биз эмне техосмотрун отмен кылдык беле. Эмне же болбосо ошол эле чоң жүгүрчү машиналерди тех отмен болгон эмес да. Ошолордун бардыгын өткөзүп атканда булар карабай атпайбы? Кеп ушунда болуп атпайбы? А булардан ошол эле машиналерди токтоткондо бардыгын токтотуп атат. Токтоткондо токтогула жол эрежеси бар. 194 берененин негизинде Сосновкадан фараңарды берген, текшерип коюлду дегенге ким буларга мүмкүнчүлүк бербейт? Мүмкүнчүлүк бар да буларда текшергенге, жеңил унааларда. Сен кечинде жолго чыгып атасың. Жолдо ошол эле Ош-Бишкек жолунда, Бишкек-Ысык-Көл, Нарын трассасында сен жүрүп атасың, токтогун деп туруп текшерип койгонго эч ким жана кылган жок да. Бирок көйгөй Бактияр Алишер Ташбаев, кечиресиз, Алишер Ташбаев, мыйзам долбоорун сүйлөйм. Бул гайыларга асылыштын кереги жок, мыйзам долбоорун айттыңыз, ошол сөз мыйзам долбоор боюнча болуп атат. Эми азыр бир мыйзамдан экинчи баягы министрликте эми сиз алар жаман иштеп атат, начар иштеп атат. Мыйзам долбоорун талкуулайлы, урматтуу депутаттар. Сүйүн Абдуллаевич, бул жерде мындай жана депутат менен сиз мындай комментарий бергенге же башка бергенге укугуңуз жок. Төрага катар укугум бар мен сизгечи айтыштачы. Сиз мыйзам долбоорун сүйлөңүз. Сизди төрага кылып биз шайлаганбыз. Мен сиз менен каймачы. Сизди да мен шайлаганмын, как бирөө катар. Сиз тураңыз келип мыйзамыбызды жакшы сүйлөп отуруп берем жаныңызда дегенсиз. Мыйзам долбоорун сүйлөңүз. Мыйзам долбоор боюнча сөз болуп атат. Ушул мыйзамдын долбоорун аткаруучу орган бирден бир органы ГАИ болуп атпайбы? Анан ким болуп атат? Же депутаттарбы, же болбосо башка министрликтин башка өкүлдөрү? Сиз министрликке ашылбай мыйзам долбоорун айттыңыз. Жаман иштеп атат, жакшы иштеп атат. Жаман иштеп, жакшы деп аны баа берилет. Кабинет министри бар ал жакта. Депутаттар айтып берет. Факт боюнча айтыңыз сиз. Ошол боюнча факт боюнча мен сурап атам, Сүйүн Абдуллаевич. Бул жерде сиз эч кандай комментарий бергенге жана башка бергенге укугуңуз жок кандай. Комментарий берген укугум бар. Сиз караңыз, комитеттин корутундусун караңыз. Итак, четке кагылуу деп бул жерде жазылып турат. Караган жок, мен өзүм. Караңыз да сиз орун басасыз төраганы. Эмне келдиңиз анда карап атсаңыз буяка? Менден сиздин комитеттин жыйынынан башка менин өзүмдүн оюм бар, депутат. Биз эмне кылып жүрөбүз анда карабайчы? Барды карап келди. Жүрөс, кимди карап жүрөс, мен билбейм. Сизге мен чектөө кое албайм. Сиз ал депутат катары. Президентиңиз суроо бериңиз. Мындай сүйлөгөндө жар сөзгө чыкпай жүрүңүз, Сүйүн Абдуллаевич. ГАИге суроо берет. Мен окутпаңыз. Мен өзүм менен төрага катарычы. Мен дагы депутат катары. Мен сизге сунушту мыйзам долбоорунан чыкпаңыз деп айтып атам. Мен төрага катары мен укугум бар айтышкан сөздүчү. Мен могу жерде мыйзам долбоорунда чегинде суроолорду берип атам. Ошо ГАИ кызматкерлерине суроодо ушул мыйзамды өзгөртүү түзөтүү керекпи, керек эмеспи силерге? Мен дагы бир жолу айтып коеюн, бул 194 беренин биринчи чечимине каралгандыгына байланыштуу бул мыйзам долбоорун кайра кароонун кереги жок. Себеби дегенде бул мыйзам бүгүнкү күндө иштеп атат. Азыр сиз дагы айтып кеттиңиз, бул мыйзам боюнча биз бүгүнкү күндө 8 айдын ичинде 6500 протокол түзгөнбүз да. Бул боюнча эскертүү иштери жүрүп атат. Ушу аткарып берген иштегенибиз көбүзчү. Бирок чындык үчүн биз бүгүнкү күндө жакшы иштебиз, жакшы деп айтышыбыз керек. Ар бир кызматта, мамлекеттик система органда болот кемчиликчи. Ал кемчилик үчүн биз ошол данный факт менен айтышыбыз керек. Андан эми урматтуу коллегалар капа болбогула, мен комитет төрагасына айтып атам. Мен бул жерде айтып турушум керек. Бул жерде аткаруу бийлиги эртеден кечке иштешет. Бүгүнкү күндө мен дагы жолго айталайм. Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура, салык инспекциясы, таможня иштегенде бир канча объектилер мурда алып койгон мыйзамсыз өткөрүп алган кайтарылып атат. Элдин пособиясы, пенсиясы көтөрүлүп атат, айлык майына көтөрүлүп атат. Анан ушундай жакшы ишти биз көрүп туруп дагы эле жаман деген бул туура эмес. Элдин коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун бирден ушул органдар карашат. Ошон үчүн эгерде эч бирөөгө катуу тийсе капа болбоңуздар. Андан кийин Бактияр Алиевич, эми сиз кечээ мага байланыштыңыз. Сиз өсө турган прогрессивдүү, перспективдүү жаш депутатсыз. Мен ойлойм, идея жакшы, максат да жакшы мыйзам долбоорунча. Сиз аракет кылдыңыз, мен ар бир депутаттын аракетин мен баалайм. Ошондуктан мен бөлүмгө айтып киргизгиле, бүгүн концепциясын карайлы, талкуулайлы дедик. Бул эми комитет бериле, мен чечпейм да. Комитеттин азыр биз ортого салдык. Комитеттин корутундусун урматтуу депутаттар карагыла, четке кагуу деп жазылган. Биз бөлүм башчысы менен азыр да бир канча сүйлөштүк. Эми Бактияр Алиевич, эми мыйзам бар экен бул боюнча. Ошон үчүн сиздин идеяңыз, сунуш абдан жакшы. Эми бул боюнча мына жол кыймыл коопсуздук кызмат
орун басары, башчынын орун басары да айтып берди. Ошон үчүн бул мына бир канча депутаттар дагы өздөрүнүн сунуштарын айтты, өздөрүнүн ойлорун айтты, сын пикирлерин айтты. Ошон үчүн бул максат негизсиздиги жакшы, бирок мыйзам бул боюнча бар экен. Биздин ички иштер министринин кызматкери айтты, бир жаза, бир кыймыл аракет боюнча биз эки жолу эч качан биз жаранды биз эмете албайбыз, айыпка алып келе албайбыз. Ошон үчүн туура түшүнсөңүз. Урматтуу депутаттар, Сүйін Абдуллаевич, ал эки мыйзам эки башка болуп атат. Мен жана айттым. Гайын орун басары дагы айтып атат. Бул кошумча койгонго деп атат. Бул жерде мен кошумча эмес, ошону алмаштырганга деп алып келип атам да. Ошон үчүн карама каршы келбейт, колдоп бериңиздерди мен суранам. Комитет төмөнкүдө чечимге келди. Биринчи жоопкерчилик тарабынан демиленген Кыргыз Республикасы укук бузуу жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоор концепциясын четке кагуу Кыргыз Республикасы жоопкерчилиги сунушталсын. Ушул мыйзам долбоор боюнча жоопкерчилик отурумунда баяндамачыл депутат Калпаев аныкталсын. Үчүнчү жоопкерчилик отурумунда ушул мыйзам долбоорун кароодо ички иштер министринин орун басары Ашир Кажаев жана башкы прокурордун орун басары Конкубаева чакырылсын. Урматтуу депутаттар, корктун долбоорун добуш коюм. Добуш бериңиздер. Ким макул? 3 макул, көпчүлүк экенбиз, 2 каршы. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун биринчи окууда четке кагуу Кыргыз Республикасы жоопкерчилиги сунушталсын. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот.